Кечирип коесуз, бул маселелер көтөрүлгөн маселелер. 6 ай болду. Интернетке кирсек жүрөт да бардыгычы мына. 6 айдан бери ушунда келатат. Элдин кычырын келтирипчи. Сиздер бербестер эч кандай маалыматтычы. Анан бардык ойлойт, бул туура экен деген мааниде ойлоп жүрүшөт да мынтипчи. Мына азырдан тактай айтып кетсеңиз, кыргыздын кыздары Кытай жарандарына канча турмушка чыкты кыргыздын кыздары? Бүгүнкү күнү официалдык расмий статистикага ылайык 60. 60 60. Буну 60 миң деп жүрүшөт мынакей. Ушундайдан калып атабыз да ушинтипчи. Же силерге кызыктар эмеспи бул? Анан мына мен мурда 2 жыл мурда бир мыйзам алып келдим эле. Чет элдик жарандарга иш менен камсыз кылуу боюнча уруксат бергенде 50 миң сомдон уруксат берилсин депчи. Ушул жерде отурган депутаттарыбыз муну колдобой койгон. Андан кийин мен ушул өкмөттүн өзүнө кайрылган элем. Бүгүнкү күндө кандай иш болуп атат ушул маселе боюнча? Ноябрь айында миграция кызматы токтом долбоорун иштеп чыгып өкмөткө киргизди. Азыр болсо макулдашуу каралып атат. Ал жерде пошлинасы 30 миң жана 50 миңге чейин каралып атат. Бүгүнкү күнү өкмөттө макулдашууда. Мына эгерде урматтуу депутаттар, ошол 2 жыл мурда ушул мыйзамды мен алып келген мыйзамды кабыл алганыбызда, ушул жерде тартип да болот эле, эсеп да болмок. Анан 16 миң квота берилип тур былтыркы жылгачы. 50 миңден көп өткөндө 900 миллион сом акча каражат, 1 миллиардка жакын акча каражат бюджетке түшмөк. Мына бизде да өзүдө кетирген күнөөлөр бар да, ушуларды мойнубузга алышыбыз керек. Канча чет элден келген мигранттардын эсеби болмок. Ошондуктан азыр мисалга 30 миң кылганыңыздар туура эмес. Bundan көтөрүш керек. Бир отурда 50 миң же болсо 70 миңге чыгарыш керек буну. Алтынбек Сейитбек мына.